Москва шаарындагы автоунаалардын бааларын билип берүүнү улантабыз. Сиздер Москва Тайм каналын көрүп жатасыздар. Ассаламу алейкум. Бүгүн биз Шолковский шосседе жайгашкан автосалондордун биринен сиздерге автоунаалардын бааларын билип бермекчибиз. Толук адресин жана телефон номерлерин описанияга калтырып кетем. Андыктан видеонун аягына чейин биз менен бирге болуп, эгер видео жаккан болсо лайк басып, астына комментарий калтырып кетүүнү унутпаңыздар. Мен могу турган Nissan Qashqai'дан баштасам. Чыгарылган жылы 2014. Объем 1.2 бензин. Объем 1.2 бензин. Баасы 680 000 рубль. Мунун 1.2син мен уга эле билем чынында, бирок 1.2 деп жазып коюптур. Может, адашкан болушу мүмкүн. Бул дагы бир Nissan Qashqai, чыгарылган жылы 2013. Объему 1.6, коробка автомат, баасы 620 000 рубль. Nissan X-Trail, чыгарылган жылы 2017. Объем 2.5, бензин, автомат, баасы 1 115 000 рубль. Чыгарылган жылы дагы бир жолу 2017. Nissan X-Trail, чыгарылган жылы 2016. Объем 2, коробка автомат, баасы 1 90 000 рубль. Nissan X-Trail, чыгарылган жылы 2015. Объем 2, коробка автомат, полный привод, баасы 1 325 000 рубль. Hyundai Elantra, чыгарылган жылы 2008. Объем 1.6, коробка автомат, баасы 220 000 рубль. Ford Escape, чыгарылган жылы 2002. Объем 3, полный привод, автомат, баасы 215 000 рубль. Nissan Terrano, чыгарылган жылы 2015, объем 2, баасы 995 000 рубль. Вертолет училип кетет. Бул катарды көргөзөйүн сиздерге. Nissan Qashqai, чыгарылган жылы 2019, объем 2, коробка автомат, баасы 1 630 000 рубль. Nissan Juke, чыгарылган жылы 2012, объем 1.6, коробка автомат, баасы 765 000 рубль. Opel Astra, чыгарылган жылы 2008, объем 1.6, автомат, баасы 365 000 рубль. Бул дагы бир Nissan Juke, чыгарылган жылы 2013, 1.6, автомат, баасы 605 000 рубль. Лобовойунда бир аз трещиналар бар экен. Бул автомат эмес, кечиресиздер, механика экен. Баасы 605 000 рубль. Nissan Qashqai, бирок мунун баасы жазылбаптыр. Nissan X-Trail, чыгарылган жылы 2018, объем 2.2, коробка автомат, баасы 1 400 000 рубль. Nissan Qashqai дагы бир, чыгарылган жылы 2016, объем 2, полный привод, баасы 1 115 000 рубль. Nissan X-Trail, чыгарылган жылы 2005, объем 2.5, полный привод, баасы 485 000 рубль. Kia Carretto, чыгарылган жылы 2011, объем 2, коробка автомат, баасы 505 000 рубль.
Ford Focus. Бирок мунун баасы жок экен. Катарда көргөзөйүн сиздерге. Nissan X-Trail чыгарылган жылы 2008. Объем 2.2, полный привод, автомат, баасы 670 000 рубль. Hyundai Solaris чыгарылган жылы 2014. Объем 1.6, коробка автомат, баасы 535 000 рубль. Renault Duster чыгарылган жылы 2013. Объем 2, коробка механика, полный привод, баасы 625 000 рубль. Орустар муну аябай надежный, жакшы машина деп коюшат, бирок темир өтө жука. Мен айдап көргөмүн, шум изоляциясы вообще жок. Hyundai Solaris чыгарылган жылы 2015. Объем 1.6, коробка автомат, баасы 595 000 рубль. Nissan X-Trail чыгарылган жылы 2015. Объем 2, коробка автомат, полный привод, баасы 945 000 рубль. Жакта Niva турат, Niva'ны тартайын. ВАЗ 2121 Niva чыгарылган жылы 2014. Объем 1.6, полный привод, 1.7 экен, полный привод, механика, баасы 350 000 рубль. Сиздерге пробегтерин дагы көргөзүп коеюн. Пробег 90 815. Ford Focus чыгарылган жылы 2011. Чыгарылган жылы 2011. 1.6 автомат. Пробег 221 000 рубль, баасы 335 000 рубль. Nissan Qashqai чыгарылган жылы 2014. Объем 2, автомат, баасы 595 000 рубль. Кийинки катардан баштайын. Renault Duster чыгарылган жылы 2016. Объем 1.6, механика, баасы 775 000 рубль. Nissan Qashqai чыгарылган жылы 2012. Баасы 690 000 рубль. Объем 2 литр, полный привод, механика. Peugeot 408 2015 чыгарылган жылы. Объем 1.6, автомат, баасы 610 000 рубль. Hyundai Solaris чыгарылган жылы 2013. Объем 1.6, автомат, баасы 650 000 рубль. Неге мындай деп жазып койгон билбейм, вообще кымбат 2013 машинага. Renault Captur чыгарылган жылы 2018. Объем 2 литр, полный привод, баасы 1 190 000 рубль. Аябай кооз машина. Volkswagen Polo чыгарылган жылы 2017. 1.6 автомат, баасы 730 000 рубль. Kia Ceed чыгарылган жылы 2016. Объем 1.6, автомат, баасы 940 000 рубль. Mazda SX5 чыгарылган жылы 2014. Объем 2 литр, полный привод, баасы 975 000 рубль. Шуну менен достор, видеону жыйынтыктайбыз. Видео жаккан болсо лайк басып, алдына комментарий калтырып кетүүнү унутпаңыздар. Каналга каттала элек болсоңуздар, катталып кетиңиздер. Бул бизге өтө чоң жардам берет, дагы жакшы видеолорду чыгарганы. Анан комментарийге Москвадагы кайсы товарлардын бааларын билгиңиздер келсе, комментарийге жазып калтырыңыздар. Биз сиздерге
тауып тартканга ар дайым даярбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, каналга жазылыңыздар, лайктан басыңыздар. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.